Assalamu алейкум достор, амансыздарбы? Жакшы билесиздер, бул жылы алманын түшүмү өтө мол болду, кененчилик болду. Тилекке каршы ал өтө арзан болуп, дыйкандар бир аз зыян тартып калышты. Андыктан бир тараптан алманын кадырын көтөрүп коюу үчүн жана дагы ден соолук үчүн анын канчалык баалуу экенин билдирүү максатында ушул видео материалды чыгарайын деп чечтим. Ошол эле витаминдер, ошол эле микроэлементтер, макроэлементтер көп нерселер бар. Бай, ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Анан дагы ар бир нерсенин башка, мисалы, бир мөмөнүн башка мөмөлөргө салыштырмалуу өзгөчөлүгү болот. Ден соолукка айрыкча пайдасы тие турган бир касиети болот. Мисалы, лимон башка мөмөлөргө салыштырмалуу С витаминине өтө бай. Ошо катары алмадагы темирге башка азыктарга салыштырмалуу өтө бай болуп, аз кандуулук үчүн алмашкыс дары десем дагы болот, каражат катары эсептелинет. Эмне үчүн алма жеш керек десеңиз, демек ушул аз кандуулуктан жабыркасаңыз, сөзсүз түрдө ар күнү бирден экиден болсо дагы алма жеп турсаңыз, бул көйгөйгө чечим табылган болот деп айтсам болот. Анан дагы пайдалуу касиеттерин санай берейин эми. Демек, эгерде сиз алма жеп турсаңыз, тез каныңыздагы холестериндин өлчөмү азаят, демек кан тамыр ооруларынан алыс болосуз. Жүрөк оорусунан дагы алыс болосуз. Анан дагы антиоксиданттарга бай болгондон улам рак оорусу менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз дагы бир топ азаят. Ошондой эле ал өттү айдап берүүчү касиетке ээ. Көп адамдар сурап калышат, өт ооруйт, кандай кылсам деп. Демек, алма жеп турсаңыз, өтүңүз дагы жакшы келет. Анан дагы ашказаңдын тамак сиңирүүгө катыша турган соленый кислотасын көбүрөөк иштелип чыгышына салым кошуп берет. Анан дагы эгерде сиз тамеки тартып жүргөн болсоңуз жана алма дагы жей турган болсоңуз, никотиндин зыянын бир аз болсо дагы антидот болуп кайтарып берип турат. Ушундай жагымдуу касиети бар. Анан дагы маанай көтөрүлөт, күч берет адамга. Анан дагы кээ бир учурда диета катары дагы колдонуп жүрүшөт, бирок бул туура эмес. Ошондо дагы айтып кое керек. Дагы кошумча кансырап калсаңыз, кандайдыр бир себептен кан жоготуп алган болсоңуз, ошол учурда дагы тамактануу рационуңузда ар дайым алма кошулуп туруш керек болот. Ошол эле темир жетишсиздигинен болгон аз кандуулукта негизи сунуштала турган нерсе ушул азыктардан, жер жемиштерден, мөмө жемиштерден. Анан дагы стрессти жоготуп берет. Алма жегенде маанай көтөрүлөт деп айтпадымбы? Андыктан стресс болгондо бардык оору менен ооруйбуз, билесиздер. Бардык ооруну чакырат стресс. Эгерде алма жеп тура турган болсок, маанайыбыз бир аз болсо дагы жакшыланып, бул нерсенин алдын алып калабыз. Ушул эле эмес, мындан башка дагы анын пайдалары толтура. Бирок жакшы билесиздер, бардык нерседе чек болгону жакшы, өтө көп жеген дагы болбойт. Айрыкча тишинде пломбусу барлар бир аз этиеттениш керек. Анан дагы ашказаны ооруй тургандар бир аз этиеттенип, азыраак жесе жакшы болот. Анан дагы алманы кабыгын сыйрыбай, кабыгы менен кошо жеш керек. Анткени темирге эң бай ушул кабыгында болот. Анан ич катуу көйгөйүн дагы бир аз болсо дагы жеңилдетип берет алма жеп туруп болсоңуз. Тамакка болгон табитиңиз ачылат. Ушундай. Негизинен бүгүн сиздерге жеткиргим келген маалыматтар ушулар. Эгерде кандайдыр бир өзүңүздү кызыктырган тема боюнча маалымат беришимди кааласаңыз, комментарийге жазып коюңуз, ушул оору тууралуу деп. Ошондо сиздерге чыгарганы аракет кылам убакытта.